Саламатсыздарбы, жаш мугалимдер мектебинин катышуучулары, ардактуу кесип ээлери болгон жалпы эле мугалимдер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен улуу устат Гапыр Мадаминовдун устаттык өнөрү китебинен өтүлүп жаткан сабактарыбызды улайбыз. Бүгүн мына ушул устаттык өнөрү китебинин эң биринчи темасы сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча айрым сунуштар деген темада ой бөлүшөбүз. Анда эң алгач сабактар жөнүндө ойлорго токтолуп кетели. Көбүнчө сабактар өтүлөт. Мисалы үй тапшырмасын сурайт, жаңы теманы түшүндүрүп берет. Бирок окуучуларда бекем билим, көндүм, ыкма калыптанбайт. Системалуу эстеп калып, зарыл убакта пайдалана албайт. Эмне үчүн? Анткени кээ бир мугалимдердин сабакка терең, бышык, системалуу даяр эместигинен, сабак өтүү технологиясынын азыркы учур талабына жооп бербеши, эски, бир калыпта өтүлгөн сабактардын окуучуларды тажатканы, айрым жаңы методду терең өздөштүрбөй туруп пайдалангандыгы буга себеп боло алат. Мугалим анча-мынча окуп, бирөөдөн эшитип же көргөнүн терең өздөштүрбөй туруп пайдаланат. Туура. Айрым мугалимдер 1 саат үчүн художникке заказ берет. Атайын көрсөтмө каражат даярдалат, плакат, сүрөт жана башкалар менен сабакты толтурат. Бирок эмнегедир ушулардын баары болсо да бир байкалбаган кемчилик сезилгенсип турат. Окуучуларга ошол сабак жукпайт. Мунун себептери: бул жаңылыктардын пайдалануусу бардыгы алдын ала ойлонуп, терең даярдалгандыгында. Башкача айтканда, ошол сабакта кандай жаңылыктар айтылаары, кандай суроолор бериле тургандыгы окуучуга алдын ала маалым болгондугунда. Комиссия көрсөтмө үчүн эмес, зарылчылык үчүн, окуучулар үчүн, билим берүү үчүн системалуу, табигый, ыргактуу ритм менен өтүлбөгөндүгүндө. Мугалим окуу жылынын башталышында ар бир сабак, предмет, курстун окуу жылынын жүрүшүндө ар бир чоң теманын билим баалуулугун ачып берип, бул сабак, теманын окуучунун келечектеги билим алуусу, иштөөсү, жашоосу, жеке өзү үчүн зарылчылыгын айтып, ынанымдуу мисалдарды таап, түшүндүрүп кызыктыруусу керек. Бир жолу жакшы айтып, кызыктырып, анан ошону таштап койбостон, түрдүү каражат, назик жол менен балдарды жыл бою кызыктырып, билим алууга умтултуп, шыктандырып сабак өтүү зарыл. Сабак өтүү технологиясында да бир топ кемчиликтер бар. Көпчүлүк учурда 60-70% мугалимдер класска кирип, үй тапшырмасын бир окуучудан сурайбыз. Мына ушул убакта эң кымбат 15-20 минута убакыт класс үчүн пайдасыз өтүп кетет. Анда класста эмне болот? Окуучулардын айрымдары азыр менден сурайт деп шашылып окуп, көчүрүп жаза баштайт, айрымы кийинки сабактарга даярданат. Айрымдары сүйлөшүп, башкаларды алагдык кылып олтурат. Айрымы доскадагы окуучуну шылдыңдап же жардам берип олтурса, айрымы ойлонуп олтурат, айрымы кат жазат. Айрымы зеригип, уйку сурап, жөн эле бекер олтурат. Мугалим бул убакта жаңы теманы түшүндүрүүгө даярданат. Жогорудагы класста 15-20 минут вакуумдун эң негизги себеби мына ушунда болуусу мүмкүн. Мугалим сабакта үй тапшырмасын суроого да, жаңы теманы түшүндүрүүгө да даяр эмес, же чала даяр. Кайталап окуу, эсине салуу керек. Ошол себептүү мугалим өзү менен өзү алек болуп, доскада жооп бергенди да жакшы угуп көрө албайт. Класстагы 15-20 минутта вакуум убагында болуп жаткан абалды да байкабайт. Байкаса да эч нерсе кыла албайт. Анткени ал бош эмес, жаңы темага даярданып жатат. Ошентип класста мугалим менен окуучу ортосундагы сен мага тийбе, мен сага тийбейин мезгили болот. Албетте сабактарды терең билим, даярдык, жогорку чеберчилик менен өткөн мугалимдер бар. Алар системалуу ошондой сабак өтүшөт. Бирок өкүнүчтүүсү андай мугалимдер аз санда. Жогоруда айтылган вакуумдуу сабак өткөн мугалимдер да комиссия келсе сабактарга бирөө катышса андай кылбайт. Эгер булар билсе, даярданып келип эң жакшы сабак өтүүгө аракет кылат. Бирок өкүнүчтүүсү комиссия ар дайым келбейт да. Ал эми ал сабактар жогоруда айтылгандай эптеп, вакуум менен өтүп кете берет. Ошол себепти балдарга билим жукпайт. Окуучулар билимдин негизин ала албайт. Алар көз боемочулукту, эки жүздүүлүктү көрүп, сезип турат. Ошол үчүн мугалимден да, өкүнүчтүүсү билимден да көңүлү кала баштайт. Андыктан кымбаттуу кесиптеш, окуучулардын, сизден, билимден көңүлүнүн калуусуна себепчи болбоңуз. Ар дайыма эсиңизде болсун. Бардык эле окуучулар көз боемочулукту, биздин сабакка даяр эмес экендигибизди, эптеп иштегенибизди бетибизге айтпаса да, сезип, билип турат. Көз карашы, мамилеси менен айкын бизге билдирип турат. Алар бул жөнүндө өз ара сүйлөшөт.
биздин интеллектуалдык даражабыз, педагогикалык чеберчилигибиз, адилеттүүлүгүбүз, адамгерчилигибизге окуучулар да баа коюшат. Ата-энелерине, элге айтып барат. Ошентип бизге оң же терс имидж түзүлөт. Эң өкүнүчтүүсү, алар өмүр бою биздин мындай сабактарды өтүүбүздү шылдыңдап айтып күлүп жүрөт. Алардын бизге берген терс баасы комиссиянын баасынан да күчтүү, таасирлүү, узак мөөнөттүү экендигин унутпайлы. Эгер ар бир мугалим ал үчүн эң чоң комиссия өз окуучусу экендигин билсе, өз абийири алдында ойлонуп тартынса, өзүн өзү ар дайым контролдосо, анда өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүндө көп жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишет деп толук түрдө айта алабыз. Сабакты жыйынтыктап жатып, сабагым окуучуларга жеткиликтүү болуш үчүн эмне кылам деген суроого өз оюмду билдирүүнү туура көрдүм. Сиздерден дагы өзгөчө пикирлерди, сунуштарды сөзсүз түрдө күтүп каламын. Мен өткөн сабак окуучуларга жеткиликтүү, түшүнүктүү жана пайдалуу болуусу үчүн эң алгач ар бир сабагымды турмуш менен байланыштырууга аракет кыламын. Анткени ар бир эле сабакта ар бир окуучуда суроо пайда болот. Бүгүнкү өтүлө турган сабак эмне үчүн бизге керек? Же болбосо турмушта кайсыл жерде пайдаланабыз деген суроо сөзсүз түрдө болот. Мына ошондой суроолорго жооп берүүгө аракет жасаймын. Мисалы, натуралдык сандардын турмушта кайсыл жерде керек экендиги, же болбосо теңдемелерди эмне үчүн окуйбуз, маселелерди чыгаруу менен эмнелерди үйрөнөбүз, мына ушуларды айтып, алардын математикага болгон кызыгуусун аз да болсо өнүктүрүүгө мүмкүн экендигин айта алам. Экинчиден, сабакты өтүүдө, сабактын ар бир баскычында, ар бир этабында ар кандай методдорду колдонгонго аракет жасайм. Мисалы, өтүлгөн теманы кайталоодо, үй тапшырмасын текшерүүдө чын жырча оюнун пайдалансам, анда жаңы теманы түшүндүрүүдө башка ыкманы колдоном. Мисалы, жаңы технологияны колдонуп, экрандан кандайдыр бир жомокту айтып берүү менен түшүндүрөм. Ар кандай ыкмаларды колдонууга болот. Ал эми сабакты бышыктоодо дагы бир башка ыкманы пайдаланып, же болбосо кандайдыр бир программаны пайдаланып, сабакты бышыктап мисалдарды иштетсе болот. Мында ушундай ыкмаларды пайдалануу менен окуучуларды сабак учурунда тажатып албаганга зор мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми үчүнчүдөн болсо, ар дайыма жаңы технологияны пайдаланганга аракет жасайм. Мунун пайдасы убакыт үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле негизгисин бөлүп көрсөтүүгө эң жакшы жардамчы болот. Мисалы, бүгүнкү өтүлө турган темадан негизгилерин бөлүп алып, аны экрандан жазып чыгарсам, окуучулар аны эстеп калууга бир топ эле жакшы мүмкүнчүлүк алат деп айта аламын. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү, мына ушундай өзгөчө ыкмаларды, кадимки эле өзүңүздөр колдонгон, ар дайым сабагыңыздарда колдонгон ыкмаларыңыздарды биз менен бөлүшүп кетсеңиздер абдан кубанычта боломун. Анткени бул сабактарды баштаганыбыздын негизги максаты билгенибизди бири-бирибиз менен бөлүшүп, тажрыйба алмашуу болуп эсептелинет. Ошондуктан бүгүнкү өтүлгөн сабак боюнча сөзсүз түрдө ой пикир калтырасыздар деп ойлоймун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.